Табылды Мусаев Тоң районунун Туура суу айылынын тургуну 10 жылдан бери элдин малын багып эмгектенген. Ал ири суу жайлоосунан мал айдап түшүп келаткан учурда катталган табигый кырсыктан жапа чегип, учурда оорукананын жандандыруу бөлүмүндө. Дүр деген, дүң деген үн чыкты. Үн чыкканда калса кар бат эле ушу жаныбыздан эле чыкты дагы. Алып жөнөдү. Кача албай калдык, ошол менен эле кеттик койдубуз. Өлдүм деп ойлодум. Малы бар ташка тийдим. Андан кетип барат, дагы тийдим ошол. Билбей калдым, өзүм жоголттум менен. Ойгонсом кардын арасында жатып турмун. Окуя чагылгандай тездикте болгондуктан көз ачып жумгуча кар күрткүсү Табылды Мусаев менен кошо ага мал айдашып келе жаткан Нурлан Кыдырмышевди да басып калган. Ал эми алардын жанында 3-чү адам болгон. Бактыга жараша ал качып үлгүрүп, кар алдында калган экөөнү куткарып жетишкен. Аман калганына сүйүнгөн экинчи бейтап хирургия бөлүмүндө дарыланууда. Ал көзүмдү ачсам кардан чыгып калыптырмын. Ошол аман калганына сүйүнүп атам. Табылды деп ошондо. Менден кийин 1,5 сааттан кийин анан кардан үн чыкты, бирок так чыга алган жок да, анан тиги байке келип анан эптеп чыгарды. Мен кыймылдай албай койдум такыр ордумдан. Жам баш жагым анан бел жагым ооруп эле такыр. Учурда кар көчкүсүнөн жабыр тарткан эки бейтаптын ден соолугу дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө. Кыдырмышев уланын диагнозу боюнча бул каттуудардан перелом гребня правой подвздошной кости, перелом копчика деп түшкөн бизге. Экинчи бейтап Мусаев Табалды боюнча азыр бул реанимация бөлүмүндө жатат. Азыркы учурда акыбалы болсо унуку оорураак, кичине неге дегенде бул диагнозу кичине множественный сочетанная травма, открытый перелом бедренной кости слева, гиповолемический шок менен түшкөн. Азыркы учурда буга деле дарылардын баары тең алынат. Тоң ашуусун тобокелдикке салып өтүү өмүргө коркунуч жаратат. Аталган аймактагы эң бийик да, эң кооптуу дагы ашуу ушул. Айыл аймак башчысынын жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн маалыматы боюнча малчыларга коопсуздуктун алдын алуу боюнча эскертүүлөр берилип турат. Тоң ашуусу бул эң чоң көйгөйлүү маселе. Тоң ашуусу бул жерде чоң оор техникалар керек, жардам керек. Бул ушу жаздын күнү көчүп, сырт өрөөнө көчүп башат, күздүн күнү ушу айылга кайра көчүп келишет да, малдар өзүлөрүнүн малчылар. Анан көчөк болгон окуяда ушу мал туура эмес жолго көчүп алып, айдаган үчүн алар ушу малдын астынан жол тебелеп жолду салабыз деп ошол себептен кырсыкка учурашкан. Табият кырсыгы кыя өтпөгөн бейтаптардын абалын турукташтыруу аракеттери көрүлүп жатат. Ал эми кар көчкүдөн мал жандыктары жабыркаган жок. Данагүл Алиева, Нурлан Чойбеков, Атайын Ош Перим жаңылыктары үчүн Ысык Көл облусунан.